Эми бул Рамазан айда кандай убакыт өткөрөлү? Кантсек көп пайдаланабыз? Канткенде биз ийгиликке жетебиз? Канткенде Рамазан айдын максаты ишке ашат? Кеп мына ушуда жөн эле эрте менен кечке чейин ачка жүрүштө эле эмес. Бунун максаты Алла Таала өзү Кур'анда баян кылган. Ыйман келтиргендер, силерге орозо тутуу парыз кылынды. Силерден мурункуларга да парыз кылынгандай. Мүмкүн эмне үчүн? Таква болорсуңар дейт. Ошон үчүн иншалла 30 күн биз таквада өсөйлү. 30 күн таквада өсөйлү. Таквада өсөйлү деген мааниси кандай? 30 күн биз мүмкүн болушунча Аллага жакындайлы. Мүмкүн болушунча Алла субханаху ва тааланы эстейлі, зикир кылайлы. Мүмкүн болушунча көбүрөөк шүгүр кылайлы. Мүмкүн болушунча көбүрөөк намаз окуйлу. Мүмкүн болушунча көбүрөөк Кур'ан окуйлу. Мүмкүн болушунча көбүрөөк садака кылайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям суралганда, айю садака афдал. Садакалардын эң абзели кайсы дегенде, ас-садака фи Рамазан, Рамазандагы садака эң абзел деген. Рамазандагы зикир эң абзел. Рамазандагы намаз эң абзел. Рамазандагы Кур'ан эң абзел. Рамазандагы кайрымдуулук эң абзел. Рамазандагы дуа эң абзел. Мындайча айтканда бардык ибадаттарды карай турган болсоңуз тууган, мейлі ал фарыз болсун, же болбосо нафил болсун, Рамазандагы аткарылган ибадатка башка 11 айдагы аткарылган ибадат жетпейт. Жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынага чейин айткан: Рамазан айдагы умра мен менен чоң ажылык кылгандай сооп берилет деген. Башка 11 айдагы умраны айткан жок го. 11 айда умра бар, башка айларда да умра бар. Бирок Рамазан айдын касиетин билип коюңуз. Рамазан айдагы умра дейт, мен менен чогуу ажылык кылганды соо берилет дейт. Ошончо Рамазан айда, бул башка айда эмес, именно ошо Рамазан айдын урматына Алла субхана ва таала бейиштин эшиктерин ачтырып коет. Жабраил периштени жиберет. Тоңмойун шайтандарды байлап кишендеп койгон дейт. Эмне үчүн? Ибадатка жеңилдик болсун, ибадатка бекем болсун. Жүрөк Алла Таалага жакындаганга, жүрөктү тазалаганга, ахиретке даярданганга шайтан бизге тоскоолдук кылып атты эле, ошону байлап сал. Курчап алардын бардыгын кишендеп сал деп Жабраил периште буйруп, ал кишенделет. Тоңмойун шайтандардын баары кишенделет. Дозоктун эшиктери бардыгы жабылат. Кара. Алла субхана ва тааlanын тарабынан бир жарчы жар салат экен. Жакшылыкты талап кылган адам, токтотпой жакшылыгыңды күчөйткүн. Жамандыкты талап кылган адам, токтогун сен деп. Сен токтогун деп. Алла Тааланын тарабынан. Ошон үчүн ар бир учурда дуалар кабыл болот. Бу дүйнөдө мындайча айтканда тирүүлөргө да өтө пайдалуу, өлүктөргө да пайдалуу. Өлүктөргө кандай пайдалуу? Рамазандын урматынан Алла Таала ооз ачар учурунда бир риваятта 60 000 дозок важип болуп калгандарды куткарып чыгарат экен да. 60 000 күн сайын. Bir риваятта ар бир түнү дагы, күнү дагы дейт. Бирөөсүндө 1 миллион чыгарат дейт. 1 миллион. Нече Рамазандын урматынан. Ушунда Рамазан айдын касиети, бунун улуулугу, бунун урматы Алланын алдында ушунчалык жогору экен туугандар. Ошон үчүн жүрөгүбүзгө Алла Таала бизге дагы ушул Рамазан айын урматтаган насип кылсын. Азыр бүгүн бүткүл дүйнөдө алхамдулилля ороза кармакчы. Азыр бүгүн Кудай кааласа Рамазан айы башталып, кандай деген кубаныч, кандай деген майрам, кандай деген курсанчылык. Анткени алхамдулилля Рамазан ай күнөөлөрүбүздү кечиргенге келген ай. Дуаларыбызды кабыл кылганга келген ай. Бизди тазалаганга, ынтымагыбызды бекемдегенге, ырыскыбызга көбөйткөнгө, бейишке жакындатканга, дозоктон узак кылганга келген ай бул. Алла менен байланыштырганга, ашыгы менен 40 сажда берди. Таравих намаз берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айда Айша энебиз айтат, төшөккө келбейт эле дейт. Рамазан ай башталдыбы? Төшөккө келбейт эле дейт. Белин бекем байлайт эле, ибадатка кирет эле дейт. Кайсынса ошо? Этикаф болсун, дават болсун, дуа болсун, зикр болсун, Кур'ан болсун, дуа болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям белин бекем байлап, төшөккө келбейт эле. Акыркы 10 күнүнө келгенде дагы күчөтөт эле ибадатты дейт. Этикафка кирет эле, акыркы 10 күндө ибадатка дагы күчөтөт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үй бүлөсү менен жатпайт эле. Рамазан айы жата турган, эс ала турган андай ай эмес экен. Рамазан ай ибадаттын, Рамазан ай ушуга жетип кала турган ай экен да. Мүмкүнчүлүк берилди туугандар. Быйылкы жылдын алхамдулилля Рамазаны Алла Таалам биздин тагдырыбызда жазган экен. Келиңиздер баарыбыз иншалла Кудай кааласа колубуздун келишинче күчөйтөлү ибадатты. Мына орозо менен таравихтен башка алымдар айтат, да 2 суранычыбыз бар. Орозо итак эле кармап атабыз. Алхамдулилля. Таравихке итак эле келип окуп атабыз.
Bundan sırtkары дагы эки нерсени. Куран окуйлу. Бош вакыт болгондо Куран окуйлу. Арабчасын да окуйлу, котормосун да окуйлу, тафсирин да окуйлу. Кыргызчабы, орусчабы, өзбекчеби, кайсы тилде сиз түшүнөсүз, кайсы тил сизге ыңгайлуу. Вакытты таап, ушуга вакыт бөлүп, сөзсүз Куран түшкөн айда Куран менен нурланайлы. Куран менен мүнөздөлөйлү. Куранга өзүбүз жакындап, Куранга менен сырдашайлы. Куран менен достошойлу. Бул ай ушундай ай. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, бош убактарды Куранга, нары бери басып жүргөндөр зикир менен